Барақтықтар, біз жаман қиналдық, туғандар. Урматтуу президент, урматтуу төраға. Біз мына иштеп атабыз микрофон. Алысыраакпы. Барақтықтар ошол Өзбекстан ичинде анкылап. 208 гектар жер ошо Өзбекстан ичинде анкылап болду. Анан 2014 жылга чейин коридор ачабыз, огулабыз, бугулабыз, бир жакшылык болор деп күтүп, баягы эми туулган жери да, баягы Өзбекстан ичинде болсо дагы туулган жери. Баягыдын таштагысы келбей, бечара эл кыйналды. Туулган жерди таштап кетиш кыйын экен. Анан баары бир таштап чыгышка мажбур болду. 14 жылынан болбой калды. Пышырасын, эгесин жыя албай, алып чыгып сата албайсың. Ороп тикен тор менен ороп койгон. Эч жакка кыла албайсың. Анан тиргилик кыла албагандай анан эл бияка чыкты. Биякта Сарголот айыл өкмөтүнүн жанында 5 үй деген адырдын ичине чыгып 14 жылдан анан үй салып, азыр бир 18-20 үй салды о жерге. Анан адырдын ичинде жашабайбыз деген Кашкаркыштакка, биягы Телман деген айылга, Кириптин айланаларына, ояка бияка конду. Эми эптеп жан сактады да. Өзбекстандын ичинен кийимин эле алып чыкты эл. Кийими болду, эч бала жок. Көтөрүп бир нерсени алып чыгышганга имканият жок. Бир 14 жылга чейин кичине пакталарыбызды алып чыгып сатып жүрдүк. Онан кийин чыгарбай койду. Сапсем теги чегара деген нерсе бол чегарада. Чегара жабылгандай болду. Тиргилик бүттү да. Анан 8 жыл, ушу күнгө чейин 8 жыл адырдын ичинде каскалдырык жедик. Алиги о жерде биздин үлүшүбүз жок, эч балабыз жок. Адырдын ичи олан бирөөнүн ээси да, ээси бар о жердин да. Анан жөн эле жашайсың. Каскалдырык тутуп жеш керек. Эч бала жок. Тиригилик кылыш керекпи, бир нерсе кылыш керек. Ушинтип жашап келатабыз, урматтуу президент. Эми мына Акташтын тушуна баягы жерлер өтөт, ушундай болот дегенди угуп атабыз. Сүйүнүп атабыз биз. Сүйүнүп атабыз. Өкмөттүн кылып атканына, мамлекеттин барак үчүн кылып аткан ишине мен ошо элдин атынан башым ийем. Башым ийем. Элдин атынан. Бар болуп, башым ийем. Жакшы. Анан аз келгенси оягы болуп атабыз чегара. Айыл өкмөттөр коррупцияга баткан. Өзү кичине эле айыл өкмөт дотацияда турат. Өкмөттөн карыз бойго турат. Өлө коррупция, өлө коррупция. Өлө коррупция. Бир айыл өкмөт малкананын немесин жерин элеп алган, эски малкананын ордун. Ону бузуп, сатып, бетон кыш, азыр мазар болуп жатат баягы жер. 11 гектар. Ошону мен айттым, 11 гектар жер, муну көтүңө тыгасынбы? Абдыкерим аке, болду эмне сиз баарын айттыңыз. Элге бер, мынерде жетим жесир бар, тоголок жетимдер бар, колунда жоктор бар. Бер, ошолордон сабап болсун сага. Бир 50 000, 60 000ден акча берсин, чөнтөгүңө өлүп коя. Десем эми жок, унабайт. Менчик кызыл китеп. Азыр мен ана Байке убакыт. Сизди ашыгы менен пайдаланып. Ооба. Анау ген прокурорго катты бердим азыр. Алиге жалган токтоо менен бердим. Алиге токтомдордо эмчи 5 адам кол коюпту, 5өөнүн тең баягы колу өзүнүкү эмес. Алиге үстүндөгү 2 колду бир адам коюптур. Тагындагы 3 колду бир адам коюптур. Onu görünüp ele turат фиктивный документ. Токтом, айыл өкмөттүн токтомун фиктивный кылып атышат булар. Коркпойт эч нерседен. Закондон да коркпойт коррупция. Пул болсо болду, акча болсо эле болду. Анан молдолорду чакырып, баягы айыл өкмөт. Бири гаражда элеп алган 1 гектар 26 сотик. Госрегистрдин зам начальниги Сайпилла Абулов деген. Ол болсо Баничанын багын элеп алыптыр. 48 сотик. Карасаң, айнанайын, уялбайбы. Жетим жесир бар, башка бар. Рахмат, бар. Айттыңыз эми айылдагыны, рахмат. Мен айтып болдум. Рахмат, бар болуңуз. Рахмат силерге. Рахмат. Бар болгула, бардыңар.